тиричилик өткөзгөнү жакшы да, өз алдынча аракет кылсаң, мамлекетке карап отура бербей. Ай сайын жөлөк пул көтөрбөй өз алдынча иш баштайлы деген тургундардын катарын Өлмаскан Сыдыкова да толуктайт. Ал өкмөттөн колдоо катары 100 000 сом алган жашоочулардын бири. Айтымында үй бүлөлүк жашоо шарты балдарына берилген жөлөк пулга көбүрөөк көз каранды болчу. Өкмөттүн колдоосуна 8 эчки алып, ушул тапта андан чаккан ишкердигин баштады. Бул жандыктын сүтүнө суроо талап жогору болгондуктан да кардарлары жашаган айылынан артпай жатат. Бул дарылыктар да жакшы да. Анан мен биринчи өзүм 1-2 эчки алганмын. Анан буну көбөйтө албай жүргөм. Өз алдынча кичине көбөйүлө. Анан 100 000 алгандан кийин дагы коштум бул эчкиге. Бунун пайдасы да жакшы экен. Анан дараматы да жакшы да бунунчу. Мына сүттү 100 сомдон сатабыз. 100 сомдон сатылат азыркы күндө. Өзүнүн айылда эле ашпайт бул сүттүн немелеричи. Бунун эми кардарда да көп болот экен. Муктаж адамдар да көп болот экен бунун сүтүгөчү. Дароо жактан күчтүү болгон үчүн. Ошо азыр Кудайга шүгүр. Азыр ошо эчкилерди көбөйтүү дагы мындан дагы көбөйтөм деген ойдомун. Балдарды ичет, күнүмдүк тамак ашка да жетет, тиричиликке дагы жетет, Кудайга шүгүр жетип атат бардыгына. Будун кийин көбөйгөндөн кийин мисалы немелерин сатсаң болот, эркектерине, такелерин сатасың, ургачыларын көбөйтүп, ушу көбөйтөм деген максаттамын да Кудайга калса. Мындан дагы эми ушу өкмөткө карап отура бербей, өз алдынча тамак кылганга, аракет кылып атабыз, тиричилик кылганга. Дал ушундай жакшы ниетин билдирип иш баштаган тургундардын дагы бири Атыргүл Насырова, жалгыз бой эне, 3 кыздын апасы. Буга чейин алда мамлекеттен балдарына берилген жөлөк пулун ай сайын күтчү. Косметологиялык кызмат көрсөтүүлөр колунан келгени менен өз алдынча иш баштоого дарамети жетпей келген. Өкмөттүн кайтарымсыз каражатына косметологиялык аппараттарды алып, бул багытта алда элге кызмат көрсөтө баштады. Ушул аппараттарды алганга акча жок, анан иштей албай жүргөм. Бирок кичинекей мен эле ушинтип иштейм деген мындай кыялымда бар эле, косметолог болом, өзүмчө өз алдымча иш кылам деген. Анан азыр ошо аппараттарды алдык, косметикаларды алдык, ушундой кушеткаларды алып, ушул жерде ишти баштадык. Күнүгө келип атат бул иштен, Кудайга шүгүр. Азыр пособияга деле муктаждык калбады, Кудай кааласа. Ушул иш менен чыгарып атабыз, бардык расходубузду, муктаждыгыбызды чыгарып атабыз. Жакшы, рахмат. Жалал Абад шаарында аз камсыз болгон, жашоо шарты мамлекеттин жөлөк пулуна байланган 50 үй бүлө ар тармактуу ишкердигин колго алды. Алардын басымдуу бөлүгү каражатты мал чарбачылыгына, тигүүчүлүккө, кондитердик азыктарды даярдоого жана жаңы технологияларды киргизүүгө багытталган. Адистердин айтымында социалдык контракт долбоору Кыргызстанда жакыр жашаган жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү оор турмуштук кырдаалды жеңүү, ишкердик пайдубалына өбөлгө болуу максатында иштелип чыккан. Токтомдо көрсөтүлгөндөй бул 100 000 сомдук кайтарымсыз акчаны алгандан кийин бул үй бүлөлөр өздөрүнүн жашоосун оңдоп кетүү үчүн, социалдык жактан көз карандысыздан чыгуу үчүн ошол ишкердикти баштап кетүү максаты коюлган. Бүгүнкү күндө ушу 50 үй бүлө сертификаттарын алышты, 100 000 сомдон кайтарымсыз акча каражаттарын алышты жана өздөрүнүн долбоорлорунда көрсөтүлгөн бардык бизнес идеяларын ишке ашырып иштерин баштады десек болот да. Социалдык контракт бул аз камсыз үй бүлө менен социалдык коргоо органынын ортосунда түзүлгөн келишим. Демилге президенттин тапшырмасы менен ишке ашырылууда. Жалал Абад облусунда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу үчүн 600 үй бүлөгө 60 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми өлкө боюнча мындай колдоо жалпы 2800 үй бүлөгө берилүүдө. Ал үчүн республикалык казынадан 292 миллион сом каралган. Өткөн жылы бул долбоор пилоттук негизде Кадамжай жана Жумгал райондорунда ишке ашып, оң жыйынтык берген. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.